Кыргызстанда 17 февралга карата коронавирус 39 адамдан жаңы аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Акыркы суткада 216 бейтап сакайып чыкса, 2 адам каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 353 адам, амбулатордук түрдө 1754 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 200.214 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 193.601 адам айыгып чыкса, 2937 киши каза болду. Кара Суу районунда жол кырсыгы катталып 2 адам каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Бишкек-Ош-Унаа жолунун 662 чакырымында Жигули жана Нива үлгүсүндөгү жеңил унаалардын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Натыйжада 4 эркек киши 1976 жылы туулган, 2003 жылы туулган жана 2005 жылы туулган 2 жаран жабыркаган. Куткаруучулар жеткенге чейин жабыркагандар тез жардам кызматы аркылуу ооруканага жеткирилген. Бирок 2003 жана 2005 жылы туулган 2 эркек киши ооруканада каза болгон. Кырсык катталган жерге 4 куткаруучу тартылган. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу Түркияда күйөөсү сабаган келинге укуктук жардам көрсөтүүдө. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда, консулдук зомбулук көргөн кыргызстандык келин менен телефондон байланышып, анын Түркияда жүрүүсүн мыйзамдаштыруу боюнча кеп кеңештерин берип жатат. Аталган факты боюнча Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулдугу Кыргызстандын жараны менен телефон аркылуу байланышты. Учурда эч кандай көйгөйү жок экендигин билдирген. Ошон менен бирге ал балдары менен Кепес шаарында ижарага алган батирде жашап жаткандыгын жана андан ары Түркияда жүрүүсүн мыйзамдаштырып, ошол жакта калууну көздөп жаткандыгын маалымдады деп жазылат ТИМ тараткан маалыматта. Мындан сырткары сот келиндин күйөөсүнө Кепес шаардык үй-бүлөлүк маселелер боюнча башкармалыгынын буйругу менен 1 ай жолугушууга тыюу салган. Бул маселе министрликтин жана башкы консулдуктун көзөмөлүндө экендиги белгиленди.